Жума ичинде өлкө аймагында атталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакыт Бекболсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түмөгүнө токтолсок. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 6 августта Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Жолугушуу Түркмөнбашы шаарындагы Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусуна катышуунун алкагында өттү. Жолугушууда эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу кызматташуунун кеңири чөйрөсүндөгү маселелерди, анын ичинде соода экономикалык байланыштар, Түркмөнстан Кыргызстанга жаратылыш газы менен электр энергиясын импорттоо, туризмди өнүктүрүү жана башка маселелерди талкуулашты. Ошондой эле президент Садыр Жапаров Түркмөнстанга болгон расмий сапарында жетишилген келишимдердин ишке ашырылышы талкууланды. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов кылдат натыйжалуу жолугушуулар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Кызматташуунун келечектүү багыттары мерчемделген аталган расмий сапардын жыйынтыктарын канааттануу менен белгиледи. Гурбангулы Бердимухамедов консультативдик кеңеш Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосундагы гана эмес, региондук деңгээлдеги башка бир тууган өлкөлөр Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерине жакшы түрткү берет деген ишенимин билдирди. Анын айтымында консультативдик жолугушууда региондогу өлкөлөрдүн лидерлери көптөгөн актуалдуу маселелерди, анын ичинде региондук мүнөздөгү жана эл аралык деңгээлдеги күн тартипте турган маселелерди талкуулоого мүмкүнчүлүк бар. Президент Садыр Жапаров Түркмөн тараптын Кыргыз делегациясынын салт болуп калган жылуу кабыл алуусуна көрсөткөн меймандостугуна ыраазычылык билдирди. Садыр Жапаров Кыргыз тараптын эки тараптуу кызматташтыкты мындан арада чыңдоо жана өнүктүрүү, ошондой эле эл аралык уюмдардын алкагында өз ара аракеттенүү үчүн бардык чараларды көрүүгө даярдыгын ырастады. Ошондой эле регион өлкөлөрдүн ортосунда талкуулоо жана биргелешкен чечим кабыл алуу үчүн жалпы маселелер бар экендигин эске алуу менен консультативдик кеңешти өткөрүүнү актуалдуу деп эсептээрин баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров энергетика, соода, транспорт, транзит сыяктуу олуттуу маселелер, ошондой эле заманбап коркунучтарга каршы туруу, жамааттык пикир алышууну жана аларды чечүүнүн жолдорун издөөнү талап кылаарын кошумчалады. Эки өлкөнүн лидерлери мындан аркы өз ара аракеттенүү боюнча биргелешкен пландарды белгилеп, ар кыл тармактарда өз ара пайдалуу кызматташууну тереңдетүүгө даяр экендиктерин билдиришти. Борбор Азия ар тараптуу өнөктөштүктү жана өз ара байланыштарды өнүктүрүүдө региондогу бардык мамлекеттердин узак мөөнөттүү кызыкчылыктарына жооп бере турган эң маанилүү стратегиялык аймак деп белгиледи бүгүн 6 августта Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Түркмөнбашы шаарында Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусунда сүйлөп жатып. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, мамлекет башчысы быйыл Борбор Азия өлкөлөрү көз карандысыздыктын 30 жылдыгын белгилеп жатышкандыгына токтолду. Ошол өткөн мезгилдерден бери биз дүйнөлүк коомчулукта татыктуу ордубузду таптык, күч аракеттерибизди бириктирип, региондук кызматташтыгыбызды чыңдоого мезгил жетти. Борбор Азия мамлекеттеринде соода экономикалык, транспорттук, логистикалык, суу энергетикалык байланыштарды кеңейтүү жана тереңдетүү, ошондой эле COVID-19 пандемиясынын кесепеттери менен күрөшүү боюнча аракеттерибизди бириктирүү үчүн бардык өбөлгүлөр бар деп белгиледи Садыр Жапаров. Анын айтымында региондогу өлкөлөр баарынан мурда тыгыз интеграцияланышы керек, экономикалык жактан бир бүтүн болуп айкалышып иштөө зарыл. Тактап айтканда, Борбор Азия өлкөлөрүнүн туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиялары бири-бирин толуктап, ар биринин мүмкүнчүлүктөрүн эске алып турушу керек. Буга байланыштуу президент Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысынын атайын өкүлү жана Борбор Азия боюнча превентивдүү дипломатиянын региондук борборунун башчысы Наталья Германга жылуу саламдарын айтып, БУнун региондук борборунун маанилүү ролун белгиледи. Мамлекет башчысы алдыдагы 2022 жылда Борбор Азия өлкөлөрүнүн Бириккен Улуттар уюмуга мүчө болушунун 30 жылдыгы белгиленерин эске салды. Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгон Борбор Азия өлкөлөрү эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоого чоң салым кошту. Бир катар маанилүү жана олуттуу демилгелер менен чыгышты. Буга байланыштуу Садыр Жапаров 2022 жылы Борбор Азия Бириккен Улуттар уюмунун саммитин өткөрүүнү сунуш кылды. Ошону менен бирге президент маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүүдө да бир кыйла маанилүү экенин кошумчалады. Ал байланыштар Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүнүн жалпы маданий мейкиндигинин, тилдик иденттүүлүгүнүн жана жалпы тарыхынын мындан аркы өнүгүшүнө түрткү бере тургандыгын кошумчалады. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасы Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташууну эки тараптуу жана көп тараптуу форматта
Анын ичинде бүгүнкү 5 тараптуу диалог аркылуу дагы кеңейтүүгө жана тереңдетүүгө даяр экендигине басым жасады. Мамлекет башчысы Борбор Азиядагы стабилдүүлүк менен өсүп өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн өз ара пайдалуу болгон өңүттөгү чечимдерди табууда региондогу өнөктөштөр менен конструктивдүү диалогго даярдыгын билдирди. Ал Борбор Азиянын бардык өлкөлөрү ири көлөмдөгү энергетикалык ресурстарга ээ экендигине токтолду. Ошол эле учурда классикалык энергия булактары болгонуна карабастан, бүгүнкү күндө Борбор Азиянын экологиялык таза электр энергиясына өтүүгө олуттуу потенциалы бар. Биз Борбор Азия мамлекеттеринин туруктуу өнүгүүсүнүн негизги фактору суу энергетикалык ресурстарды комплекстүү жана натыйжалуу пайдалануу деп эсептейбиз. Буга байланыштуу Кыргызстан энергиянын экологиялык таза булагы болуп саналат. БЭСтерди куруу боюнча бир катар долбоорлорду этабы менен ишке ашырууга ниеттенүүдө. Суу башындагы өлкөлөрдө суу көп кирген, ошондой эле бир нече жыл алдыга экспорттоолор менен суу аз болгон мезгилдерге карабастан, вегетациялык мезгилде суга түсүү керектөөлөрүнө суу ресурстарын топтоого мүмкүнчүлүк жана стимул болуш үчүн сууну пайдалануунун экономикалык механизмдери иштелип чыгып, ишке киргизилиши керек. Кыргызстан энергия кайра жаралуучу булактарын активдүү өнүктүрүү ниетинде деп белгиледи президент Садыр Жапаров. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Ысык Көл облусуна жумушчу сапарынын жүрүшүндө Чолпон Ата шаарындагы саркынды сууларды тазалоочу курулмалардын абалы менен таанышты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Ысык Көл районунда жаңы тазалоочу курулмаларды куруу жана техникалык жабдууларды алмаштыруу маселелери курчтурат. Пайдалануудагы жабдуулар эскирген жана талап кылынган техникалык нормаларга дал келбейт. Министрлер кабинетинин башчысы шаарда заманбап талаптарга жооп берген тазалоочу курулмаларды куруу жана эс алуу жайларын, пансионаттарды жана башка жайларды канализация тутумуна кошуунун маанилүү экендигин белгиледи. Тазалоочу жайлардын абалы шаардагы олуттуу маселелердин бири. Биосфералык аймакта экологиялык коопсуздукту сактоо үчүн тармактык мамлекеттик органдар жана президенттин облустагы ыйгарым окуттуу өкүлү тазалоочу жайларды реабилитациялоо долбоору боюнча ишти тездетүүсү керек. Заманбап тутум түзүү зарыл, деди Улукбек Марипов. Улукбек Марипов жана бир катар тапшырмаларды берди. Күзүндө Sinopharm жана Pfizer вакциналары келиши күтүлүүдө. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева билдиргенин коронавируска каршы республикалык штаб маалымдады. Бакашеванын айтымына караганда, COVAX механизминин алкагында 2021-жылдын сентябрь айынын аягында Кытайдын Sinopharm вакцинасы кайтарымсыз түрдө келери күтүлүүдө. Ошондой эле күздүн ортосунда Pfizer вакцинасынын 259 000 дозасы күтүлүп жатат. 2022-жылдын биринчи кварталында Дүйнөлүк банктын донордук колдоосунун линиясы менен Модерна вакцинасы келиши маселеси дагы каралууда. Биз дипломатиялык каналдар аркылуу чет өлкөлүк кесиптештерибиз менен келечектеги вакциналарды алуу боюнча ишти улантуудабыз, деди Бакашева. Ал эми бүгүнкү күндө өлкөдө коронавирус күчүн жогото элек. Штабтын маалыматы боюнча акыркы суткада COVID-19 дагы 658 адамдан жаңы табылып, 8 бейтап каза болду. Вируска каршы вакцинаны өлкө боюнча биринчи компонентин жалпы 517 040 адам, ал эми экинчи компонентин 143 000 адам алды. Бүгүн 6 августта кыргыз балбаны Эрназар Акматалиев Токиодогу Олимпиада оюндарына эркин күрөш боюнча 65 кг салмакта күч сынашты. Эрназар Акматалиевдин атаандашы индиялык атактуу балбан Баджранг Пуня болду. Оор күрөштө 3-3 эсеби менен кыргыз балбан атаандашы тарабынан техниканын аткарылышынын сапатынан улам утулуп калды. Белгилей кетсек, индиялык спортчу Баджранг Пуня финалга чыкса, Эрназар Акматалиевке коло медаль үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал ортодо эртең Токиодогу Олимпиада оюндарына катышкан спортчулар мекенине кайтып келет. Кыргызстандын олимпиадалык курама командасынын мүчөлөрүнө арналган салтанаттуу кече эртең 7 августта саат 13:00 Ала-Тоо аянтында өтөт. Салтанаттуу иш-чарага өлкөбүздүн намысын 32-чи жайкы олимпиадалык оюндарында коргогон спортчулар, машыктыруучулар катышып, эл менен жүз көрүшөт. Кече кыргыз эстрадасынын белгилүү жылдыздарынын коштоосунда өтөт. Ушул жылдын чыныгы каармандарын биргеликте тосуп, алардын кубанычына ортоктош болуп, жеңишти бирге майрамдайлы. Кошумчаласак, азыркы учурда биздин куржунда 2 күмүш, 1 коло медалыбыз бар.
Евро биримдик Казакстанда кургакчылыктан зыянга учураган үй бүлөлөргө каржылай көмөк иретинде 200 000 евро бөлөт. Көмөк Маңгыстау менен Түркстан облусунда кургакчылыктан көбүрөөк зыян тарткан болжол менен 6 000 кишиге берилет. Бул тууралуу Евро биримдиктин Казакстандагы өкүлчүлүгү билдирди. Июнь айынан баштап бул аймактарда кургакчылык болуп, мал жапырт кырылып жатканы айтылган. Кургакчылыктын кесепетинен табигый көлмөлөр тартылып, жайыт жерлери, суу ресурстары азайган. Натыйжада мал менен жан баккан көптөгөн үй бүлөлөрдүн малы кырылып калды. 70 000ден ашуун адам зыян тарткан, көбү майда фермерлер. Маалыматка караганда зыян тарткандардын 84% Маңгыстау облусунда турат деп айтылат маалыматта. Буга чейин кургакчылыкка байланыштуу Арал жана Кызыл Ордо облустарында өзгөчө кырдаал жарыяланган. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда Маңгыстау облусунда 1000ден ашуун, Кызыл Ордо облусунда 500дөй мал кырылган. Программабызды улантабыз, эми кезекти кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Пандемия ар бирибиздин көнгөн жашоо образыбызды өзгөрттү. Биринчи кезекте өзгөрүүлөр билим берүү жана эмгек рыногу тармагында ишке ашты. IT-адистер, дарыгерлер жана антикризистик менеджерлерге болуп көрбөгөндөй суроо талап өстү. IT-адистер мезгил агымына жараша керектүү кесиптердин бири болууда. Жаштар кызыккандыктан Ош шаарында алгачкы жолу IT кесип мектеп ачылды. Недостаточно уметь печатать код. Печатать на клавиатуре могут многие, да? 2021 жылдын эң популярдуу кесиптери IT-адистер жана сатуучулар болот дешкен. Бүгүнкү күндүн топ адистери бул IT тармагы менен байланышкан бардык багыттар: программалык инженерия, системалык инженерия жана башка деп айтышууда. Буга чейинки аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы жарлыгына ылайык IT-адистер үчүн суроо талап өсүп жатат. Буга байланыштуу компьютердик технологиялар тармагындагы кесиптерге гранттык негизде окутуунун саны көбөйдү. У нас нет учителей. Вот здесь у нас такая практика, это хорошая традиция. Мы не берем учителей, для которых учиться это основной источник заработка. Кундуз Нарымбекова IT-адис деген ийгиликтүү бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдүн бири. Учурда өлкөдөгү белгилүү байланыш жаатындагы ири компанияда эмгектенет. Анын айтымында Кыргызстанда IT тармагы адистерге муктаж. Ар бир тармак менен ар бир профессияда керектүү нерсе да. Азыркы учурда цифровизация болуп атат, бүт маалыматтын баары бир жерде сакталып атат. Ошол үчүн дагы программисттер керек болуп жатат. Андан тышкары, мисалы медицинаны алсак деле, медицинада азыркы учурда специализированный программалар жасалып жатат да. Врачтарга арналган, аларга жардам берчү. Андан тышкары роботтор дагы, аларды дагы бирөө таап чыкты, аларды да бирөө иштетиши керек. Бирөө аларга да программа жазышы керек. Ошол үчүн да программисттер керек. Ош шаарында алгачкы жолу IT кесип мектеби ачылды. Негиздөөчүлөр жогорку окуу жайды ушул тармакта окуп, бул кесиптин келечеги бар экенин мурда эле сезишкен экен. Алардын пикиринде Кыргызстандык IT компаниялардын көпчүлүгү компьютерге, уюлдук телефонго ар кандай программаларды түзүү менен алектенет. Бирок ушул тармакка кызыгып жаткан жаштарды окутуу жаатындагы аракеттер аз. Андыктан азыркы мүмкүнчүлүктөрдү эске алуу менен уюштуруучулар бул тармакты өнүктүрүүнү көздөшүүдө. Да, учился в 8-9 классе, то начало 2000-х здесь в Оше. Биз 8-9 класста окуп жаткан убакта интернет жок болуп кыйналганбыз. Өзүбүз китептерди сатып алып же болбосо интернет клубтарга барып үйрөнчүбүз. Азыр болсо жаштар үчүн баардык шарттар бар. Алар программист болууну кааласа, толтура мүмкүнчүлүктөр, курстар бар. Жогорку окуу жайларда окутуп калды. Ооба, өз алдынча үйрөнсө да болот. Соц тармактан да өздөштүрүп алууга көптөгөн программалар бар. Да, есть YouTube, где можно набрать программирование с нуля и получить десятки тысяч обучающих видео. Кыргызстанда IT тармагында адистердин жетишсиздиги негизги маселе болуп келген. Ар бир компания жумушчулардын санын көбөйтүү үчүн адис даярдап окутууга туура келет. Ири байланыш компаниялары азыр бизде программисттер жетишпей жаткандыгына коңгуроо кагышууда. Жаңы ачылган IT мектеби бүтүрүүчүлөрдүн колуна диплом берүү менен заманбап кесипке дайы кылышат. Түштүктөгү жаштарга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Мүмкүнчүлүк IT тармакта иштеп, IT тармакта акча табып, жана убакытты текке кетирбей, ата-энени кыйнабай 5-6 жыл университетте убакыт өткөргөндөн көрө 4 ай жана 7 ай кесипке үйрөнүп, Android разработка, iOS разработка,
жана программирование, кодирование деген тармактарда билим берип, ушу биздин жаштарга алдыга умтулзун деп, алдыга максат койзун өздөрүнө деп шарт түзүп берип атабыз. Бул адистикке мектеп жашынан үйрөтүү керектигин айтышууда. Мектепте бул жаатта адистер жок. IT мектебин ийгиликтүү аяктагандар жумуш менен дароо камсыз болушат. Программист болууну каалагандар англис тилин жана математика, физиканы мыкты окуусу керек болот. Бул тармакта креативдүү ой жүгүртө алган таланттуу жаштарга акча өзү келет. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Быйылкы жылы кургакчылык болгондуктан аймактарда тоют чөп жакшы болгон эмес. Биринчи орун жыйналгандарда тоолуу райондорго ташылууда. Базарда баа 2 эсеге кымбат. Өткөн жылга салыштырмалуу бир түкпеде 350-400 сомго чейин сатылууда. Быйыл өлкөдөгү аба ырайынын туруксуздугуна байланыштуу аймактарда тоют чөп суюк болгон. Ушул тапта облустагы дыйкандар талаа чөптөрүнүн экинчи орумун кызуу жыйнап жаткан учур. Өзгөн районда башка аймактарга салыштырмалуу беде талаа чөптүн түшүмү жакшы болгондуктан тоолуу райондордон келген кардарлар көп. Кочкорбай Токоев чөптүн биринчи орумуна караганда экинчи түшүм мол болгондугун айтат. Чөптүн таңкыстыгынан фермерлер талаадан эле чогултуп ташып келүүдө. Техника бара албай, чабылбай калган талаа чөптөрүн дагы кол менен оруп жыйноо күчөгөн. Дыйкандар базар баасына салыштырмалуу 50 сомдон 100 сомго чейин арзан. Салыштырмалуу бизде чөп беделер жакшы. Бирок ошонун жакшы болгонуна байланыштуу бизде өтө эле азыр беденин бир пресси 400 сом болуп калды. Чөптүкү 350 болуп атат. Неменики арпа будай немелердики пресстери 250ден болуп атат. Эми бедеси чөбү болбой калган адамдар, муктаж адамдар келип туруп ушу биз жактан алып кетет да. Биз жакта эми кичине болсо дагы более-менее нормальный бар. Райондун чөп базары башка жылга салыштырмалуу азыркы тапта кызуу. Бир төп беде көлөмүнө жараша 420 сомго чейин чыккан, талаа чөбү 360 сомдон деп бааланууда. Тоютка болгон суроо талап өскөндүктөн коңшу Өзбекстандан дагы саман тоют базарларга келген. Жергиликтүүлөр тоют чөпкө караганда сапаты начар болгондуктан 100 сомго арзан. Фермерлер тоют чөптүн 2 эсе кымбатташы чыгымдын актабай жаткандыгын айтышууда. Эгер тоолуу райондорго кар кеш жаса, тоют арзандашы мүмкүн. Кыштын келишине жараша базар баасы чечилерин фермерлер билдирет. 245 сомдон кетти будай пресс экен. Анал жерде 350 сом экен будай пресс бар экен. Башы менен. Чөптөрдү 350-360 деп атат. Ушу кыдырып жүрөбүз, акчабыз чөнтөккө салып алып, оң келбей дыйкандан. 5 сом болсо эми арзан алалы деп. Карабыл жага. Ооба. Райондо чөп такыр эле болбоду да? Болуп атат эми. Жылдага караганда 100%тен бир 40%, 50% бар болуп атат чөп. Эми чөп өрттөрүлүп кетти десең, малдар деле кымбат баардыгы. Бир эле кетип атат чагым экөө мындай болуп. Эми сал ашып кетти да. Ашып кетти. Мен дедим. Кымбат. Азыр как раз онун малында болсо биз чөп алыштан коркпой турабыз. Жоктон төрүз бешпей салыш керек. Бул малды баккан менен пайдасы эле калбайт да өзүң көрбөй. Кайра зыяны айланып кетип барат, аркасына айланып кетип барат. Сатыш керек дең. Шуну айтам, дем сатсаң аркага сатасың, эми алган малдарды, эми эрте жазда алган малдарды каяк сатасың, эми кайда аркага сатасың, эми торпогу менен албайт эми. Эрте жаздагы малдар кулуга. Мал башта кыйын, мал сатайын да арзан алды. Мурда буга караганда албайт ал малды. Түшүп кетти. 100 миң сомдук малды азыр 50 миң сом алып атат. Торпогу мененчи. Эмилиги да кыйын болуп атат. Жетишпей атат. Экеге тартып чөптөрдү. Ошол үчүн бул жерде болбойт да чөп, арзан болбойт. А былтыр бул малда 100 сом болду, 120 сом болуп аткан. Беделер. Быйыл кымбатчылык болуп атат. Малдын чөбүнүн баасы бир жуманын ичинде эле кескин көтөрүлгөн. Эң олуттуу өсүш Чүй областында байкалган. Тоюттун кымбаттыгы малдын баасын төмөндөттү. Бирок ошол эле учурда эттин 1 килограммы 450 сомдон сатылып жатса, бүгүнкү күндө 470 сомго жетти. Баанын кымбаттаганын касапчылар жем чөптүн баасы жогорулаганы менен байланыштырат. Фермерлер тоютта кымбаттай турган болсо, эттин баасы азыркыдан да жогорулашы күтүлүп жаткандыгын билдиришет. Бирок мал базарларда өткөн жылга салыштырмалуу арзан. Малдар, жылкылар түшүп атат. Бул түшкөндүн себеби чөптүн кымбаттыгынан болуп атат. Азыр чөптөр 350 пресстер 400га чыгып кетти. Жем кымбат. Кымбатчылык өкүм сүрүүдө. Мындайча айтканда. Эми мына дыйкандарга, чарбаларга кичине нысап берсем, Кудай кааласа көтөрүлүп кетер деген ойдобуз. Мал арзан болгонуна уже көп эле 1 жыл болуп калды почти. Мал актабай атат азыр өзүн өзү.
Çöptün basını biltasыңар kımbat 350 so'm. Hozir mal qimmatdagi et qimmat, mal arzon bo'ldi. Shunda bozor barli qimmat, arzon bo'ldi hozir. Ellerin dehqonlarning nesini aqtaydi. Сугат суунун тартыштыгынын кесепетинен чүйдө 100 000 гектар жердеги эгиндин 6 000 гектары күйүп кеткен. Ош облусунда быйыл 6403 гектар чөп, 42257 гектар беде, 2000 гектардай 1 жылдык чөп айдалган. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Ош шаарындагы калктуу Манас Ата эски аталышындагы ХБК Кичи районунун реконструкциялоо долбоорунун экинчи курулуш этабы башталды. Аймакта 1000ден ашуун мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлүп, жашыл зона кеңейтилген. Шаардын казынасынан 86 миллион сом каралып, жарыктандыруу системасына чейин жаңыланат. Манас Ата аймагында экологиялык жашыл зона кеңейтилип, көп кабаттуу үйлөрдүн айланасындагы таштандылар тазаланган. Уркас Алиева көчөсүндөгү эскилиги жеткен 1 чакырым ууна жол сүрдүрүлүп, 4 метрге чейин кеңейтилет. Тендерден уткан компания жол курууну бүгүн баштады. Быйылкы Ош шаарынын 2021-жылкы иш планында каралган долбоорлордун бир көрүнүктүү долбоорлордун бири ушул болуп эсептелинет. Туура айтасыз, Акбура дарыясынан кийинки Салиева көчөсүнүн көркөндүрүү жашылдандыруу долбоору. Аталган долбоорго токтолуп кетсем, бул Ош шаарынын Жийдалык көчөсүнөн баштап, Салиева көчөсүнө, Касымбек көчөсүнө чейинки 1 километрдеги аралыкты жашылдандыруу, көркөндүрүү, тротуарларын, асфальттарын жаңылоо, ошондой эле эс алуучу жайлар куруу боюнча долбоору толугу менен даярдалып, бактарактарды алып салуу, ошондой эле тоскоол жараткан мыйзамсыз курулуштарды, тосмолорду, убактылуу коюлган соода түйүндөрдү, ошондой эле биздин кала башчыбыздын тапшырмасынын негизинде бир долбоор эле жүргөн жерди биз карабастан көп кабаттуу үйлөрдүн ичин дагы тартипке салуу иштери жүрүп атат. Өзүңүз туура айттыңыз, бүгүнкү күндө бир 300гө жакын, даже 400гө жакын темир гараждарды алдык. Ар түрдүү значениядагы баягында тосмолорду алдык, заборлорду алдык. Өзүңүздөр билесиздер, көп кабаттуу үйдүн айланасын пескоблоктор менен тозуп атайын вороталарды коюп алган. Почти бардыгында чыдап. Долбоорго кирген 42 соода күркөө алынып, санитардык тазалоо жумушу бүткөн. 120 көп кабаттуу үйдүн айланасы баш аламан 8000 метр тосмодон бошотулган. 3 муниципалдык ишкананын 30дан ашуун кызматкери 3 ай иштешти. Көп жылдык каралбай калган бактар кыйылып, формага келтирилген. Көрктөндүрүүгө каршылык көрсөтүп, наразы болгондор да көп болду. Айрым жагдайлар боюнча соттук процесстер жүрүүдө. Мына дөкөндөрдү ошолор бардыгын алыш бизге анча кыйын болду. Көпчүлүк мушташ керек болсо, мына балдары мушташып атат, биз сноосты балдары кыйынчылык менен алышты. Бирок бүгүнкү күндө мен ойлойм, Кудай кааласа жакшы болот. Мына ошо районубуз, Манас Ата районду жакшы кылып бир гүлдөтүп беребиз деген ойдобуз. Мына жолду уже техникабыз келди, Кудай кааласа договор түздүк, ишти баштайбыз. Уже баштадык. Мына жолубуз кеңейет. Анан мына жерде аллеябыз болот, игровой чоң проект. Мына Касымбеков көчөсүнөн баштап, где-то бир 2 километрден узунлугу көпрок неманы жасайбыз. Игровой площадкалар бар. Мына домдордун арасына кирип көрсөңүздөр болот. Полный тазалап чыктык. Тазалап, мыйзамсыз курулуштар, анан мындай бир үйлөрдү куруп, мындай биринчи этажга чыгып алып бардыгын алдык. Максималдуу бардыгын алдык. Бошотулган аймакка эс алуучу жай жана ууна токтоочу муниципалдык гараждар курулат. Жийделик көчөсүнөн Касым Алиев көчөсүнө чейин 1 чакырым аралыкта жаңы асфальт төшөлүп, жол кеңейтилет. Жарыктандыруу системасы жаңыртылып, көп кабаттуу үйлөрдүн балкондору бир типтен жасалышы каралды. Долбоордун баштапкы чиймеси даярдалып, жалпы наркы 87 миллион сомго бааланган. Реконструкциялоодогу жаңы долбоор декабрь айынын аягында бүтүшү мерчемделүүдө. Аймак шаардагы эң ири райондун катарын толуктайт. Анда 213 көп кабаттуу үй жана 1556 жеке турак жай бар. Көп кабаттуу үйлөрдү актап сырдоо чыгымы 206 000 сом деп эсептелинген. Анын 50%-ын шаардын казынасынан каржылашты. Кызыксыз болғанда бері давно болот эле, давно албай ишпей коет эле, сенесиз? Мына архитектор айтып атат, алынат. Жок. Жок. Китеп бар деди. Билбейм. Надыкы жок, надыкы кол түкпөй. Китеп онда дагы бурал бузбастан кол коет эле. Жасалган.
Салиева көчөсүнүн оң тарабындагы үйлөрдүн экинчи бөлүгүндө мыйзамсыз күркөлөрдү сүрдүрүү кечиңдетилген. Жергиликтүүлөрдүн атаңдашуусунан улам түшүнбөстүктөр көп жолу орун алып, талашуу көйгөйлөр көбөйдү. 40 тонналык контейнерлерди өз ээлери алып кетүү үчүн убакыт сурашкан. Жашоочулар тез арада бирдей алып салууну талап кылышты. Секин кетип баратабыз. Күчкө салсак биздин үстүбүздөн дагы арызданып атат. Мүмкүн болчу мени карап, элдин ушул жерде семьясын баккан бир магазиндерин бузуп атабыз да эми. Кичине условиядагы убакыт коюп берип атабыз. Боптур, алгыла деп. Көптөгөн миллиондогон расход кылып алдык деп атат. Кредит алдык деп атат. Анан кичине жардам берип навстречу барып атабыз биз дагы. Долбоордун даярдалган чиймеси жергиликтүү жашоочулар жана шаар куруу кызматкерлери менен талкууланган. Аймактын категориясына жараша оюн аянтчалары, суу шаркыратмалары, эс алуучу аллея бар. Каланын инфраструктурасын жакшыртуу долбоору токтобойт. Кезеги менен муниципалдык райондор көрктөндүрүлөт. Таштандыга толгон аймактарда өзгөчө өрт коопсуздугун алдын алууга мүмкүнчүлүк жок. Долбоордун негизги багыты калк коопсуздугу жана жашыл зонаны кеңейтүү болуп эсептелинет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Сууда сүзүү боюнча эл аралык спорт чебери Владислав Шулико Караколдон балыкчыга чейин 181 чакырым аралыкты 4 күндүн ичинде сүзүп өтүп, дүйнөлүк рекордду жаңыртам деп алдына чоң максат койгон. Бул көздөгөн максатын ишке ашырууга Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өзү колдоорун жана башка бийлик бутактагыларга да жардам көрсөтүшсүн деген тапшырмасын берген. Вирустан коргоочу чоң курал бул спорт деген ураандын астында 24-29 август күндөрү Исикуль Свим 181, Gamma Revolution Fest 21 жана Исикуль Race 2021 аталышындагы эң чоң 3 саамалык өтөт. Темага кабарчыбыз токтолот. Дүйнөлүк рекордду кыргыз жараны жаңыртабы. Сууда сүзүү боюнча эл аралык спорт чебери Владислав Шулико Караколдон балыкчыга чейин 181 аралыкты 4 күндүн ичинде сүзүп өтүп, дүйнөлүк рекордду жаңыртам деген көздөгөн пландары тууралуу ал 4 августта Бишкек шаарындагы Айкөл Ордо Дасмия борборунда өткөн маалыматтык жыйында айтып өттү. То есть могут повлиять погодные условия, затянется может максимум на 2 дня. В идеальном планируем в 4 дня закончить это мероприятие. Бул жыйынга Кыргыз Республикасынын президентинин коомдук башталыштагы кеңешчиси Руслан Кыдырмышев, ММА Федерациясынын президенти Бабыр Төлбаев, Дасмия компаниясынын президенти Турусбек Мамашев жана сууда сүзүү боюнча эл аралык спорт чебери Владислав Шулико өзү катышты. Казахстан, Россия из других стран. Всех стран, которые могут приехать, у которых нет ограничений в рамках... Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Руслан Кыдырмышевдин айтымында, сууга сүзүү боюнча эл аралык спорт чебери Владислав Шуликонун 4 күндүн ичинде Ысык көлдү 181 чакырымды сүзүп өтүп, дүйнөлүк рекордду жаратам деген көздөгөн ою Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан колдоо тапты. Ажообуз спортсмендин көздөгөн максатына жетүүсүнө өзү колдоо көрсөтөрүн жана бийликтегилер жардам берүүсүн тапшырган. Аябандай кубаныч менен кабыл алды. Кабыл алып, жанакы айтылып өткөндөй эле ушундай узундан сүзүп өтө алат бекен деген суроо берди. Анан коопсуздугу кандай болот, канча дагы бала, кандай бир спортто жетишкендиктери бар дегенде баарын түшүнүп айтканда, албетте түшүндүрүп берсек аябай кызуу менен кабыл алып, Руслан, мен бул иш-чараны толугу менен колдойм, менден эмне жардам керек болсо ошонун баарын колдоо көрсөтүүгө даярмын деди. Садыр Нурожовичтин атынан бул жанакы сүзүп бараткан жанында теплоход болот, ошо теплоходду ошол толугу менен биздин президентибиз жардамы ошол болуп атат азыркы кезекте. Жана ошондой эле ошол бийлик өкүлдөрү ар тараптан колдоону көрсөтсүн деген буйрук берилип, президенттин сөзү менен айтканда, бул дегиле дүйнө жүзүндө Ысык көлүбүздө дегиле ошо спорттун өнүгүп жаткан, ушундай дүйнөлүк рекорд коюлуп атканы биздин Кыргызстан үчүн бул чоң жакшы нерсе болуп атат, көрүнүш болуп атат. Ошондуктан толугу менен колдойм деп мен
президенттин атынан бүгүн бул иш чарага келип отурабыз. Ысык көлдү сүзүү 181, Гамма Төңкөрүш Фест 21 жана Ысык көл жарышы 2021 деген аталыштагы 3 чоң саамалык Кыргызстанда 24 августтан 29 августка чейин Ысык көлдүн жээгинде өтөт. Коронавирус пандемиясын спорт менен жеңебиз деген уран менен сергек жашоо образына өтүшүбүз керек. Ар бир адамдын ден соолугун чыңдоо үчүн спорт керек, дейт ишкер Турузбек Мамашев. Биздин балабыз Шуликов Владислав бизде тренер болуп иштейт. Ушу Ысык көлдү узунунан 180 километр сүзөм деп ошого даярданып атат. Анан ошо Каракол шаарынан баштап Балкы шаарына чейин биз муну атайын ошол ден соолук сүзүүсү деп ушундай статус бердик. Себеби деген азыр көрүп атасыздар, 2 жылдан бери бул вирус, коронавирус бүт дүйнө жүзүн дүңгүрөтүп, мынантип баарыбыз ооруп, кыйналып бүгүн башаламан болуп турган кез. Ошон үчүн биз кичинекей ушундай меймандос Кыргызстандан касиеттүү кыргыз жерине, дүйнө жүзүнө ошол эң баягы мыкты коргоочу бул спорт деп мына дүйнө жүзүнө жар салып атабыз. Чындап эле ушундай да кыймыл. Азыр мына биздин туугандар ооруп атат, достор баары айтат. Баягы дарыланып атканда врачтардын баары айтып атат. Жаттың, өлдүң, кыймылда, баскын деп айтып атышпайбы? Бул кыймыл деген бул спорт деген. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол эң негизги ошо коргонуу ушул бир вирустан бул спорт. 3 долбоорду бириктирген бул саамалык бир нече бөлүктөн туруп, бизнес, IT, блогерлер форуму, кинофестиваль, шахмат марафону жана вело жарышта профессионалдар, ышкылостор, ошондой эле ардагерлер ат салышмакчы. Караңыз, бул жерде биз 6 инициатива долбоор өтүп атат. Биринчиси бул Ысык көл 181 километр деп жазылып турат. Бул биздин жараныбыз Владислав, ал Караколдон балыкчыдан сүзүп өтөт 4 күн ичинде. 24 августта башталат, 28 августка чейин. Анан 24 августта бизде ушул Саламатда шахматный марафон өтөт. 1000 кишиге жакын келет. Кыргызстан боюнча барлык жарандарыбыз келет. Өзбекстандан, Россиядан гроссмейстерлер келет. Анан 25 августтан баштап ушул ММА Гамма чемпионаты башталат. 15-20 өлкөдөн ушул ММА атлеттер келип, ал жерде энди чемпионат өтөт, чемпионат Азия өтөт. Анан бизде ушул Радуга пансионатында бизде 25 августта бизнес форум өтөт. Форум блогеров өтөт, блогерлер келет. СНГдан дагы башка өлкөлөрдөн келишет. Анан 26 августта IT форуму болот. 27 августта кинофестиваль короткометражных фильмов. Дагы режиссерлер ушул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Россия дагы башка өлкөлөрдөн келишет. Биздин ушул жаш режиссерлерибиз, продюсерлер өзүнүн короткометражный кинолорун жөнөтүп, ал жерде презентация болот. 28 август күнү ушул жерде закрытие болот. Акыркы күн финал чемпионат Азия өтөт. 26 күнү ушул биздин барлык блогерлер дагы ишкерлерибиз ушул яхтада ушул көлгө ортосуна барып, ушул Владислав сүзүп кеткен пайтына биз ушул прямой эфирден тартып, алар дагы 5-10 киши кошулуп алар менен сүзөт. Ошондой бир чоң ушундай долбоор. Бул иш-чарага окумуштуу ишкерлер, бизнес тренерлер, социалдык медиага таасир эткендер, IT адистери жана чет өлкөлүк спортчулар катышып, ошондой эле иш-чарага миллиондогон катталуучулары бар белгилүү блогерлер чакырылган. Көз карандысыздыктын 30 жылдык мааракесине карата бир катар курулуштар бүткөрүлөт. Учурда өлкөнүн түштүк аймагында тиешелүү жетекчилер жеринде курулуш иштери менен таанышып жүрүшөт. Курулуштар республикалык бюджеттен каржыланган. Турак үйлөрдү инженердик жана социалдык инфраструктураны тез арада калыбына келтирип, жарандар кадимки жашоосуна кайтыш үчүн курулушчулар иштешүүдө. Баткен областында буга чейинки окуяларда жабыр тарткан турак үйлөр жана социалдык объектилерди калыбына келтирүү жаатында кызуу иштер жүрүүдө. 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата курулуштарды бүткөрүү тапшырмасы берилген. Азыр Баткен району, Лейлик району боюнча 140 үй жабыр тарткан үйлөрдүн курулушу болуп атат. Анын азыр максат айылында 60ка жакыны бүтүп калды. Мына максат Лейлик районундагы бардык ошо үйгө керектүү 100 үйгө керектүү эмеректер келип түштү. Уже бүгүн эртеңден келген машиналар Аксай, Достук, Баткен районуна түшүрүп баштайбыз. Буга байланыштуу архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин тиешелүү кызматкерлери жерине барып, курулуш иштери менен жакындан таанышып чыкты. Капиталдык салымдардан бөлүнгөн 8 объектибиз бар. 5 курулуш
3 капремонт. Бары болу 250 миллион акча бөлүнгөн. Акчалардын баары которулду. Негизи акча боюнча Баткен областында проблема жок. Себеби атап айтып кетсек, жаңы жер айыл өкмөттө Лейлек району бир мектеби салып атат. 225 орундуу мектеп. Анын бүгүнкү абалы биз окуш тарабынан тапшырмаларды бердик. 1 сентябрга бүтүрүү жагы кызуу иш жүрүп жатат. Курулуш иштерин 1 сентябрга бүткөрүү үчүн кызуу иштер жүрүүдө. Иш отчет үчүн эмес, натыйжа үчүн жүргүлүшү керектиги баса белгиленип, жеринен көзөмөлдөө иштери жүрүп жаткан кез турак үйлөрдү, инженердик жана социалдык инфраструктураны тез арада калыбына келтирип, жарандар кадимки жашоосуна кайтышы үчүн курулушчулар иштешүүдө. Бүгүнкү күндө 60 үй стеналары турган. 50 үйлөрдүн крышалары бүтүп, отделкалары башталды. 15 үйгө уже ошол жердеги жарандар уже үйгө кирип аракеттерин кылып атат. Дагы бир атап айтып кетсек, жакында эле өзүңүзгө белгилүү болгондой кабинет министринин төрагасы Марипов Улукбек Асамединович келип, жеринде караганда ошол жерде элдердин, жашоочулардын айтуу боюнча ошонун жылуу жагы каралган экен, ал да маселе чечилип, анан таза суу менен камсыз кылуу жагы биздин департаменттен каралып, бүгүнкү күндө ошол жердеги суу сактагыч бар, ошонун негизи ошону капремонт кылып туруп, элди таза суу менен камсыз иштери дагы жүрүп атат. Эгемендүүлүк күнүнө карата өлкөдө 38 курулушту бүткөрүү пландалууда. Баткен областында 7 объект, Ошто 12, Жалал Абадта 7 курулуш каралган. Айрым мектеп жана бала бакчалардын курулушу бир нече жыл мурун башталып, толук бүтпөй келген. Бардык социалдык объектилердин сапаттуу бүтүүсүн күткөндөр көп. Бул үмүтүбүз, бул жаңы мектеп 2014-жылы башталган, бирок ага чейин долбоор жазып, биз эле эмес, окуучулар да күтүп атат. Аябай чоң үмүт менен жаңы окуу жылына бүтүп калат деген чоң үмүт менен күтүп атабыз, болуп калса керек деп. 1 сентябрга чейин жабыркаган билим берүү мекемелеринин курулушу милдеттүү түрдө бүткөрүлүшү керектиги айтылып, тапшырмалар берилген. Ушул тапта өлкө боюнча курулуштарды өз мезгилинде бүткөрүү үчүн иштер кызуу жүрүүдө. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Чекит, Азия ТВ Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Ал эми коронавирус илдетине байланыштуу эл көп чогулган жерлерге барбай, гигиеналык эрежелерди сактоого чакырабыз. Эмки эфирден көрүшкөнчө сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.